Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Байту каналынын катталуучулары. Бүгүн 27 май 2022 жыл биз Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында сатылуучу үй боюнча маалымат бермекчибиз, туугандар. Бул сиздер билген Айти Камчыбеков көчөсү, туугандар. Куршаптын борбордук жолу десек да болот. Мына ушул жолдон байкап турганыңыздардай өкмөттүн алды. Бул капталы больницасы, ал эми бул жакта бүт сода, магазин, дүкөндөр бардык ушул центрден үй сатылат, туугандар. Биз андыктан сиздерге ушул үйдү бюджеттен көрсөтүп кетели. Андыктан видеонун агына чейин биз менен бирге болуп, колдоо иретинде бирден лайк басып коюңуздар. Мына ушул жол менен, Военкоматский жол менен ылыйга түшөсүздөр, туугандар. Өкмөттүн артында жол бар. Ошол жерге барсаңыздар, жолдон Кыргызстан көчөсүнө киресиздер. Азыр алда да көрсөтөбүз, андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Мына ушул өкмөттүн артына келгениңиздерде, мына ушул жерде кыч көчө бар. Кыргызстан көчөсү болот мына ушул жер. Бул жака түшсөңүздөр, ылдыйдагы Ош Бишкек трассасы. Мына ушул жерден 200 метр жүрөсүздөр. 200 метр жүргөндө Ош Бишкек жолу. Бул капталда маданият үйү, Кыргыз Телеком бар. Ал эми мына жакта больница чөтөт, туугандар. Өзүңүздөр билгендей эле. Ал эми бул жагы Айти Камчыбеков базардан поворотко чейинки таксилердин каттамы бар. Ошол жердин ортосунда центрде сатыла турган үй боюнча көрсөтөбүз. Туугандар, мына ушул жолдон бер жака карай 80 метр жүрүп келгениңиздерде, мына ушул жакта сол тарапта жайгашкан мына ушул биринчи үй, экинчи үй сатылат, туугандар. Азыр мына ушул үй боюнча көрсөтөбүз. Бул үйдүн жери тоосаттык, туугандар. Азыр үй боюнча ичине кирип бир сыйра маалымат беребиз. Сырткы турушу ушул. Бул жактан кошумча дарбазасы, мына ушул дарбазадан башталат граница. Бул жактан чөп, мал бардык ушул жактан келет. Главный дарбаза ал жакта болот. Сырткы заборлору мындай илгерки забордон, пышык забордон болот. Өздөрү да көрүп турасыздар. Азыр биз сыртын бир сыйра тегереп көрсөтөлү, андан кийин ичине кирип дагы көрсөтөбүз, туугандар. Мына ушул ак забор, 3 забор турат, ошол жерден границасы болот, туугандар. Мындай сырткы абалы мына ушул көрөсүздөр. Эми биз азыр ичине кирип үйдүн ичин көрсөтөлү, туугандар. Андыктан видеонун аягына чейин биз менен бирге болуп туруңуздар. Туугандар, мына ушул үйгө кирип келгениңиздерде биринчи эле оң капталдан көрсөтөлү. Бул 2 комнат временка. Бул 10го 5, узуну 10, туурасы 5 метр, туугандар. Размери 2 комнат. Бул дагы бышкан куш менен урулган. Бүт жыгаштары карагайдан, таза карагайдан. Андан кийин сол капталда мына ушул чоң үй. Бул үйдүн туурасы 13-30, мына узуну. Туурасы 12-20, туугандар. Бул дагы бышкан куш менен урулган. Бүт жыгаштары карагай, бир да терек тал аралашкан эмес. Бардык жыгач аттууларды бардыгы карагай, туугандар. Андан кийин тинекеси Чехословакиядан келген аябай мына качественный тинеке, союз малында өтө оору жок неси болгон, бирок ошол тинекеден курулган үй, туугандар. Азыр биз үйдүн аркы капталынан да көрсөтүп, андан кийин үйдүн ичине кирип дагы сиздерге маалымат беребиз. Бул полу, бүт үстүңкү такталары бардыгы карагайдан жасалган, туугандар. Азыр бир капталынан көрүңүздөр. Андан кийин биз үйдүн ичине дагы кирип сиздерге маалымат алып берели. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Туугандар, үйдөн эшигинен киргенде эле бул жерде чоң веранда. Үйдүн комнатасы 5 комната, туугандар. Ал эми бул жер веранда 5 комнатадан сырткары. Мына ушул верандасынын размери бул жерде 7,5га 3,5, туугандар. Узуну 7,5, туурасы 3,5. Веранданын жайкышы салкын болот дейт, аябай жакшы. Азыр эми биз бир четтен көрсөтөлү. Бул жагы ушул. Андан кийинки бул жагы киргенде оң капталда эшикте, бул жагы как кухня кетет. Бул жерде мындай отопление, үйдүн ушуга да маани бериңиздер. Үйдүн бардыгы 5 комнатадан отопленияда, кышында өтө жакшы ысып, жылуу болот дейт, туугандар. Бул жер как кухня, тамак ашты бүт ушул жерден даярдап, өзүңүздөрдүн эмеңиздерди кылсаңыздар болот. Эки жактан айнек, жарык бул жери. Андан кийин биз кийинки комнаталарга кирели. Бул жерде өздөрү байкагандай, дуалдын жоондугу дагы аябай жоон. Байкап турасыздар да. Мына караңыздар.
эки карыждан жоон болуп урулуптур. Биз кийинки бул жакка кирели. Бул жерде ортодо дагы как коридор келет экен. Бул жактагы бүт эмеси жакшы экен киргенде эч. Анан киргенде бул жакка эшик бар экен тондар. Биз азыр бул жактан дагы катар көрсөтөлү. Бул жер ортоңку үй экен. Бул жерде дагы үйдүн эмеси аябай эле чоң экен. Ичи байкап турасыздар. Бул жагы адашпасам бир 5, бул жагы узуну 5 метр бар окшойт. Мына ушундай узун экен. Бул жагы как отуруп телевизор көрүп сүйлөшүп отура турган жер экен. Андан кийин эгер коноктор келип калса, бул жагында дагы как спальня катары дагы кетет дейт. Конок үй. Бул жагы дагы ошол эле комнатадан бир аз эле айырмасы бар дейт. Бир аз кичине. Ар бир комнатанын размерин биз ала албадык. Ушул көрөсүздөр. Бардыгы бир бул жагы 4,5 бар экен. Мына комната, наркынысы 5тен жогору. Мына ушундай. Бул бир комнатасы. Андан кийинки биз бул жакка үйгө кирип көрөлү. Могул жерден дагы кирсеңиздер, бул жагы азыркы негизи спальня экен. Бул жактагы спальня туугандарына көрөсүздөр. Бүт негизи мына потолок, пол бардыгы союз малында мындай эмеден жасалган. Таза карагай жыгачтан жасалган. Мына алып көрсөтүп коелу. Таза ушундай карагайдан качествосы аябай жакшы дейт туугандар. Өзүңүздөр дагы көрүп баа бересиздер. Кийинки бул жагы ошол конок тосуучу зал десек дагы болот. Мунун залдын дагы көрүнүшү, чоңдугу дагы аябай чоң экен. Бул отопление боюнча дагы айта кетели. Ушул 5 комната тең бардыгы отоплениеда ысыйт, жылуу болот. Өзүңүздөр дагы отоплениянын печкасын дагы көрсөтүп өттү абыз. Бир күндө 2 жолу же 1 жолу салып койсоңуздар дагы болот. Bir жылга ушул 5 комнатаны жылытканга 3 тонна көмүр жагып атабыз дейт туугандар. Өзүңөр да бир көрүп, ушул кызыккандар экрандагы номерлерге агабызга байланышасыздар. Жана айтып өткөндөй, андан кийин бул жакта дагы бир өзгөчөлүгү туугандар. Азыр силерге алдыда көрсөтөбүз. Туугандар, андан кийин жанагы веранданын жанында, ушул жерде алдында подвал дагы бар экен. Азыр ушул подвалды дагы көрсөтүп коелу. Подвал дагы аябай кеңир экен. Азыр ылдыйга чүп силерге четтен маалымат берели. Бул жагы дагы өзүнчө бир чоң эме экен да. Жетөө экен. Азыр ичине кирип дагы силерге көрсөтөлү. Могул жерден киресиздер. Киргенде могул жер көрүңүздөр да. Бул жагы эшик коридор бар экен. Андан кийин бул жакка киресиздер. Мындай кирсеңиздер, асты адам бойлуу экен. Менин башым тийбейт экен бул жергечи. Бийиктиги бийик экен. Байкап турасыздар. Анда мына таза карагай мына астынан көрүнөт экен туугандар, чыныгы карагайчы. Мына көрүңүздөр. Мында болуп карагай менен полдору урулган экен. Бул жагы астыда көрүп турасыздар. Кирпич менен атайын именно ушул жерди комната кылып тоскон экен. Ичи кеңир. Бул жерге бүт картошка, пияз, варенье, салат ушундай сакталуучу нерселерди кеңири сактасаңыздар дагы болот экен туугандар. Туугандар, биз эми экинчи временканы көрсөтөлү. 2 комнат временканын ичине мына ушундай кирип келесиздер. Кирип келгенде бул жагы көрөсүздөр. Бул жакка кухня кеткен экен. Кеңири, ортодо печкасы бар. Бул ичинде азыр бир аз жүктөр бар экен. Негизи кеңири экен ичи. Байкап турганыңыздардай, мындай. Бул дагы 2 комнаты. Бул 10го 5 салынган временка туугандар. Узун 10, туурасы 5. Көрүп турасыздар, печкасы бардыгы бар. Негизи бул дагы качествосы жакшы дейт. Мына полдорду бүт карагайдан жасалган полдор туугандар. Мында көрсөтүп коелу. Полдору карагай. Туугандар, андан кийин временкадан кийин бул жагы жайында отура турган сөрү коюп отурсаңыздар да болот экен. Мына жака машина коюп койсоңуздар да болот экен. Мына жерге көрүп турасыздарбы? Сөрүсү дагы бар экен. Негизи азыр эми болуп буюрса сөрүгө да ачылат дейт. Андан кийин бул жакта очок, тандыр бардык ушул жерде тамак ашка ылайыкташтырылган жерлер. Бул жагында биздин немеге айтканда кампа десек да болот. Бүт өзүңүздөрдүн керектүү бардык нерсени үйдүн бүт эмелерди ушул жака сактасаңыздар болот. Андан кийинки бул жагы дагы мал бакканга шарт бар. Азыр бул жактан дагы бир сыйра маалымат беребиз. Мына ушул бул жерге отун койгон өзүнчө жер экен, катар. Андан кийинкиси бул жака сарайга кирип көрсөтөлү. Сарайга кирсеңиздер, бул жагы сарайында негизи кочкор багам десеңиздер, өзүнчө кочкор кана. Бул жерде бир
бир 4-5 кочкор калайык ташылган жер бар экен. Андан кийин вообще жалпыга койлорго болсо бул жагы караңыздар кеңир экен сарайдын ичи дагычы. Бул жерге кой, мал баксаңыздар да болот. Андан кийин мунун үстүнө чөп дагы үстүнө жыйылат дейт. Сарайдын үстүнө жыйылчу чөптүн дагы орду аябай кеңир экен. Акурлар дагы ошол турушу боюнча турат экен ана. Бандай пышык тургандай эле турат го, койлор кыйла жыйылып тур. Андан кийин бул жагыны кышында эгер үшүп кала турган болсо, бул жагы дейт. Бул ичи дагы кеңир экен. Көрүп турасыздар. Ичи дагы бир бул жагы узуну 6-7 метр бар окшойт. 7 метрден деле узун экен. Узун. Үстү дагы жыгаштары дагы мындай бышык жыгаштар менен коюлган. Азыр биз бул жактагы сарайына көрсөтөлү. Бул жак сарайы өзүнчө бир көрөсүздөр. Бул жак как баня катары урлан окшойт туугандар. Мына жагы баня болоюн деген экен. Мына көрүңүздөр отолугу. Бул как душ баня кетет экен. Ичи бул жагы. Андан кийин дагы бир жакшы жерин айтты туугандар. Бул жерде чөп майдалай турган жери дагы өзүнчө. Мына ушундай чөптү бул жака алып келип чүрүп туруп, мына ушул жерден чөптү ошол жака каратып майдалап туруп, чөптөрдү кеңири ушул жерден малдарга дагы эме болот. Андан кийин бул жерде дагы мындай акурлар дагы коюп даяр эме болуп коюптур. Бул жерде дагы өзүнчө бир отункана кылсаңыздар да болот экен. Бул жагында көң бардыгы ушул жерге жыйылат экен. Андан кийин жана айтып өткөн аркыданкы бул жактан мал, уй, койлорду мына ушул дарбазадан киргизсеңиздер болот туугандар. Мына ушундай. Бул жагы ушундай туугандар. Бүгүн биз огород ортосундагы огороду дагы бар экен туугандар. Мындай алып картошка, пияз, помидор бардыгын эгип алсаңыздар дагы ортолук дагы кеңир экен. Андан кийин туугандар биз баасына келсек, бул үйдүн баасы 9 миллионго бааланды. Андан кийин кызыккандарга дагы жакшы сүйлөшүп кемитип беребиз дейт туугандар. Кеми болот, албетте соода болот дейт. Өзүңүздөр дагы келип кызыккандар соодалашып алып калсаңыздар, чынында үй аябай кенен, чоң үй экен. Өзүңүздөр көрүп баа бересиздер. Кызыккандар ушул экрандагы номерлерге абаларыңызга байланышасыздар. Каналга каттала кетиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.